Мен ойлойм, кандай кишиге, кандай Кыргызстан жаранына күнөө тагылбасын. Текшерилип туруп акталса, элдин баарына тең мындайча ачык болот. Эгерде андай факттар жок болсо, жок деп жарыкка чыгат. Анан кийин кандай таасир бар? Бул биз Кыргызстан эгемендүүлүк болгондон бери көп нерселерди баштан өткөздүк. Анын ичинде революциялар да болду, тополоңдор да болду, жанагындай бейгүнөө адамдар дагы зыянга баягы мындайча айтканда мерт кетти. Мунун баары тең биздин тарых, кийинки бийликке, мындан кийинки да бийликтерге мен ойлойм бул сабак болуш керек. Как вы думаете? Бул азыр бүгүнкү эмес, кечээинки эмес. Деги эле бул тарыхка, биздин Кыргызстан тарыхында туура нерсе. Бул бир топ мамлекеттерде болот, демократияны тамдап алган мамлекеттерде болот. Ошон үчүн баары тең ошон үчүн билип жүрүш керек, кандай кызматта болбосун, что баягы убагы келет, жооп бериш керек.